Жалаяк деген эмне билбейле. Эми мен азыдан 1-2 метр алып бөлүп жалаякларын балага кичине кийим кылып койдук. Анан оны дайырда койсок, адамга жеке кишилер чепирип кетет. Азыр эми сатып албайт элеңиздер, Сатып албайт элек. Жаман нерселер болот. Эскилерне ула кора берет элек. Азыр эми камера менен чыгып келип атат. Азыркы келиндер адамдан төрөп чыгып атат. Ана жак бир жак 20 миңди менен төрөп чыгып атат. Алки барганда бул пленка ону мунусу өз жанында. Анан төрөгөндөн кийинкисин айткан бир күнү оштон бир бала менен келдим да. Ошол айтат да. Эне силер кантип чоңойтконсуздар дейт. Мен ошону оокат каттайм дейт. Тапканым памперске кетип атат да дейт. Бирөө да ойлойм. Памперстин эң арзаны 20 сом азыр. Биздин балдар памперс азыркы келиндер чоңойттум битте памперс таккан. 20 сомдукту кийгизбейт азыр. 25 сом, 30 сом, 40 сом памперстерди кийгизет. Ошону кандай чечсе болот мисалы? Эми ошону кантип чечсе болот? Мисалы үчүн акча тартыш болгон үй-бүлөлөрдө. Эми ошону да кылбай эле. Келиндерде да. Жана турмуш күйөөсү кыйнабаса эле, үйдө мына эжем айткандай эски чүпүрүк чапырак көп. Памперс такпай эле ошолор менен чоңойтуп, шымды кийгизип чоңойсо болот. Азыркы келиндер памперсиз жашоо жок. Эми ким билет, билбейм, кандайгы жок болушун жолу. Калат экен да роддом. Памперс дегенди билген эмес. Биз ката памперс. Жөнөдө жалаяк салып эле аны жууп жайып коюп. Бираз үнөмчүл болгон жакшы да келин, бар болсо деле мисалы үчүн. Ананчы. Бар болсо да кичине үнөмчүл болгон. Бар болсо дагы эконом кылса кийин келечек өздөрүнө эле пайдалы. Кандай кыялыңыз бар келечекте? Келечекте кандай болот эле? Кандай жакшы күн? Жаштар ынтымак болсо, барга жокко канаат кылып, мунаса кылып, мындай жок болуп калды, болор деген ойдо жашаш керек да. Жок нерсени таап эл дегенде. Onun için tөгөсү менен жер казганда эмес толбойт баары бир. Сондай да. Кандай арманыңыз калды? Эми кантип айтайын? Арманым жок деп койсоңуз. Жашоодо мындай да, армансыз жашоо болбойт го. Илгертен бери адабий китептерде, жомоктордо эле баары арман менен эле бүтүп кеткен го. Ошондой да, ошону айтың деп атпайбы? Ажыга барсам дейсизби? Же умрага барсам дейсизби? Сен умрага апарабыз деп атат. Азыр эми ажыга барганга бизге мүмкүн эмес экен. 65 жаштан жогору жагы барбайт деп атат го. Уруксат жок. Сиз бирдеке кылып барсаңыз боло берет. Күчтүүсүз сиз. Эми билбейм, Замир Бактыбекке неме кылабыз да деп коюп жүрөт. Сиздечи? Менде дагы эми ушундай тилек. Ажыга барсам деген. Ажыга барсак, умрага барсак деген тилек бар. Кудай кааласа, эми Аллам чакырып калса, насип кылса барабыз, Кудай кааласа. Тилек бар, барабыз деген. Сиздечи Айшина? Кандай? Бар деген. Тилегиңиз орундалы эле, кайсынса? Заманыбыз оңолуп, ушу жаштарыбызга иман калкып берип, ушу жаштарыбызда оңолуп, элибиз тынч болуп, мээлебиз тынч болуп, заманыбыз тынч болуп, ушу жаштарга нысап берсин, анан ушу келиндерге нысап берип, ушу үйдө сәл ушу пасыраак болуп. Пасыраак болгон жакшы. Балдар менен ошо бактылуулуктун аял адам бир пакана пас деп койгон да, азыр наобороту болуп атпайбы? Бир пакана пас эмес, 2-3 пакана эгиз болуп кетти да аялда. Көрүп эле, жашоодо көрүп эле атабыз го. Пакана деген эмне? Тепкичи? Тепкичи, мына шаты менен тепкичи турбайбы? Шатынын остосунан өйдө чыгып калганда, азыр келиндер. Анан балдар 2-чи паканада, келиндер 4-чи. Эркек киши эмнеге ичип кетет мисалы? Эркек киши ичкенин себеби? Себеби барбы? Кулакта бир неме ары тынбай чукуп жатат. Анан эмне кылат эле? Ошонун көңүлүндөн табайын деп кыйналып иштеп алып келсем эле онукуям толбойт да. Канча алып келгенде эми аял адамга канаат кылбайт. Өзү негизи. Ошон үчүн анан чыгат дагы бар. Менде ой бар да. Кээ бир иштер ушу күйөөсүнө айтпай бүтүрүп койсо да, кыжаат болуп ичип кете берейин. Ошондой болушу мүмкүн. Күйөөсүнөн жашырып иштерди кылса сөзсүз ичип кетет да. Кыйынды дагы эле. Кыйын айтпай иштеп берсе. Урулукта оны айтпай, onu алдым эле, мунаны ал, мына деп леви кыла берсе, сөзсүз ичип кетет да. Кайсы болсо да сурап койгон жакшы да. Эмне кылай? Иштете берейинби? Сиз эмне дейсиз деген мааниде болуш. Сүйүнүп калат да. Анан дейт да, улам анан ойлонуп, мунаса кылат да, майли, ондай кыл, мындай кыл деп маслихат берет да. Жаштар каарылар үчүн кандай кам көрүүсүн каалайт элеңиздер мисалы? Каарылар үчүн
Сылық болышса. Сылық, а? Уағында барын чайнектетті кірбей секен апкел қойса. Кетіргенде іш бар десе. Сіздерше? Жаштар. Аз эле сөздөр менен, аз эле немелер менен алдап койсо болот. Сөз эле, жылы сөз. Кичине сөз менен. Мисалы үчүн апа, не дирсеңиз кичине кем окшойт, нан алып берип койсом деп, анан кийин апа, нан жеп алың деп. Аз эле нерсе. Az эле элемент менен Ганинени мындай неме кылып койсо болот. Колго алып койсо болот. Сайын жаш өткөн сайын жакшы сөз да. Алкелерди алдап, алдына кичине бирде мени коюп койсо сүйүнүп отурат. Мындай кылып. Кайта ошо кош берейин деп каласың. Ошондой да. Келиндер сиздер мисалы үчүн айтпай иш бүтүрүп койсо эмне болот? Кандай абалда каласыздар? Кандай абалда каласыз? Айтпай кетип калса мисалы, Настроение болуп. Настроение болсуздар, а? Ичибизде гана көрөйүн деп. Кызалат боласыз бир аз. Мисалы үчүн келин айтпай барып келди дүкөнгө. Ай келин десеңиз жок үйдө. Кыжалат болосуз. Неме барып кетирип тур да деп иште неме кылып кала бересиң. Бардың десең дүкөнгө эмне ишиң бар десе аны мага айтпай белең деген болот да. Келин деле эмес, ушул бала чака деле ошондой айтып кетсе жакшы. Барды. Сөзсүз ошо өзүң уулуңбу, кызыңбы, келиниңби башкабы сенен сурап чыгыш керек да. Мынандай кылбайм. Бул бир ызаты карам эле да. Мейли барып кел. Ал өзүн сыйлаган болот да. Биринчи. Ошо урулгайган адамды сыйлаган болот. Өзү эмеле авторитеттүү болот да сурап кетсе. Туура? Туура. Сураса кой деген жооп берилбейт. Кой дебейт. Колундагыны алып койбойт. Толке эжем айткандай сөзү да. Ызаты, карамы. Анан дагы бир суроо да. Ата энелер көбүнчө эми бизде каада салтта эң кичинесинде калат да. Ошондо балаңыздын балдары да бар да. Ошондо кантип бөлүшөт дейсиз? Биринчи баласына ооз тийгизип анан алып келген жакшыбы же биринчи ата энесине туура алып келген жакшыбы? Эчтеке киргенде ата эненин алдына коюш керек. Анан ол өзү эле жеп албайт да, кайра наоборот билет, ооз тийип туруп ошол балдарына бөлүп берип коет. Ооба. Ошонун балдары бар экенин билет да, ата энелер. Билбей коебу, билет. Балдарына алып келгенин билет. Сөзсүз эмне болсо эми ата эненин алдына коюш керек да. Коюш керек. Олар орайт дагы анан жейтиргенче шуну ооз жетет. Кой ана балдарыңа бер дейм да. Билет. Апке деп мына коюп албайт да. Балдарын алып келген. Онун балдары небереси? Небереси. Өзүнүн небереси. Кайта бекитип жүрүп беребиз. Кайра Кудай ошо берекесин берсе керек деп ойлойм, а? Ошо ата энесине берген үчүн берекесин берет деп ойлойм. Бир жерге барсаң бир 4 бүтүр кант койсо экөөнү алып алып мына алып келип эле иштен келгенде эле мә деп ошолорго карматат да, өзүнө калып албайт да. Ошондой да. Бул жакшы нерсе, ата энесин биринчи астына койгон. Ата энесин сыйлап биринчи келген жакшы дейм. Ата энени урматтап сыйласа, ата эне Кээ-бир азыркы жаштар бар, ата энени коюп туруп, аялына, балдарына бергендер да бар. Бар. Ошол мезгилде кандай бир кыжалат пайда болот да? Эми кыжалаттык болот да, ата энеси болсо маңдайында отуруп кичинекейинен төрөп өстүрсө, а? Талапкан кезинде чоңойду ошо деңгээлге жеткирсе, үйлүү кылса, жайлуу кылса, бала чакалуу кылса, анан алып келип баягы өзүнө келинчегине берип, балдарына берип, атасы энеси отурса, ошондой кылса, кыжалатчылык болуш мүмкүн. болот да. Бул окуялар күндө кайталана берсе, күндө мисалы үчүн баласына берди, күн сайын анан баласынан баланы ошого тарбиялаш керек. Ошондой немеге жеткирбеш керек. Жеткирбеш керек. Ал нерсени кийин баласынан көрөт, э? Ооба. Баласынан көрөт. Ошо мурун кичине айтып Кайтар түшүндүрүш дүнүйө керек. дейт. Кайтар дүнүйө. Анан кийин мисалы үчүн келин бир нерсе кылса, балам жакшы кылдың. Эми силерди дагы келиниңер ошондой кылат. Силердин кийин дагы силерди балдарыңар ошондой кылат деп баягыларды жакшы жака неме кылып коюш керек да, үндөп коюш керек. Ооба. Дегенде анан балаңа айта берсең болот. Алып келгенде мынандай атаңын астына койгон, атаң бардыгына бөлүп берет деп айтсаң, балаңан ошого үйрөнөт да. Атам ушундай кылчу эле деп сабак болот да. Сөзсүз эшиктен эмне алып келсем ата эненин алдына коюш керек да. Анан олар берет да. Экөөлүү отуруп алып жеп койбойт да. Ол дагы отуруп алып ошолорго дейт. Биринчи атасына апасына жумшагыраак бир нерсе ала келиш керек. Балдар жей берет, урутуп салып бояккан болсо. Катысын деле жей берет да бала. Жей берет. Анан жумшак, эки таман жумшак бир нерсе ала кел. Чай челек белеңиздер, мынаны ичип алыңыздар десе, Османга көтөргөндөй болуп сүйүнүп ордуна берип. Алып кел чайды, аны алимдек мен алып келген экен. Кел, өкөбүз чай чылайлы деп. Чай ичип ушундай неме да? Сөз. Тамак аш башка нерседен эм ширин сөзү. Сөз. Ызат сыя. Ушул эле. Ушул эле. Жеңил желп эле.
Kalgan dele Mesela bir gel bir de payba alıp gel, yumuşak payba alıp gel, giyiyor alın desen, ol bir tövap gelen bir ona. O ne devi, mınan ok geliyor, mınan day dep, girgen çıkan gayta verip, qarın kıl gittin. Azırkı yaşlar imandı olsun, iqbal rızkılı olsun, atenesini hurmatla sıylagan akıl esli yaşlardan bolsun. Şu atenelerim baldarıga izatlı qarıganda vaqtulu qar yağıloylu. Bala çaqaları menen tinç bolsa bizim de öyle göngülübüz tinç bolat da. Jaşör öyle жақсы öte verse biz de öyle kursağanbız. Şu zaman tinç bolsa yani. Endi agile mına şu kılığını etkim biledi. Emi zamanda tınç bolsun, kelecekler keng bolsun, tala tüzde iştep, alışçılık iştep yürgen balla çağalar, kız gelinler aman bolsun, zamanları tınç. Kayra şu Kırgızstan'a aylanıp gelgen imanlı bollardan, jigitlerden bolsun. Kırgızstan'ı güldöp össün, tınççılık bolsun, molçuluk bolsun, kengirçilik bolsun, iman, insaptı, mumun musulmanlar gıvrak bolsun deyen gana dilerim var. Rahmat. Allah'ım şu bardığı ilimdi, bilimdi olup, şu eli cüpka, büyümdü olup, balaşıklarımızdan oң olsun gelinlerin bardığı şu. Şu sindağı şu yübülöň menen, tuğanlıklarың menen, apaң menen, tınç bolgun, şolardın jakşılıklı günlerini görüp, tuğanlarың menen daima jakşı günlerde жүрüşüňerdi Allah'ım nasip kılsın. Uzun ömür versin, den soğuk versin, ketpes dölet versin, keng peyil versin, umursuňarga baraka versin, bala çakaňar menen tınç aman oturuşuňarda Allah'ım nasip kılsın, apaňa den soğuk berip silerdiň törüňörde baktılı baybiçe olup oz hurmatyn görüp жүрüşün Allah'ım nasip kılsın. Şu bardyňar koşgaňar menen koşa garıp baktılılıktın üstünde düşmedi Allah'ım nasip. Übülöňөр menen tınç tatlı yaşaganga Allah nasip kılgan bolsun. Amin. Zamanı tınç bolsun. Rahmat. Tınçlyk ala olsa kursagan